8 саясий партиянын жаштары, 7 дебаттык раунд, 14 кызыктуу платформа. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен демократия муну саясий дебаттары. Бул долбоор USAID-тин колдоосу менен Эл аралык республикалык институт Борбордук Азиядагы айдия тарабынан ишке ашырылып жатат. Долбоордун биринчи айлампасына катышуу үчүн 8 саясий партиянын жаштар кагаты чакырылган. Долбоордун мындан кийинки айлампаларына активдүү жаштар катышууга чакырылмакчы. Ата мекен, Ак Шумкар, Бир Бол, Демократ, Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү, Республика жана Кыргызстан социал-демократтар саясий партиянын жаштары өзүнүн багытына, идеологиясына жараша коңубуздун өзгөрүүсүнө алып келген мыкты платформаларды сунушташмакчы. Демократия муну саясий дебаттардын эң негизги максаты саясий пикир айтышуу маданиятын жогорулатуу менен жаштар канаты жөнүндө калыптанып калган стереотиптерди жок кылуу. Биздин дебаттар классикалык дебаттардан айырмаланып, бул жакта жөн гана талашып тартышуу эмес, мыкты механизмдер, курч ойлор жана платформалар айтылмакчы. Кайсы партиянын платформасы, механизми күчтүү болгондугун биздин студияга чакырылган эксперттер жана сиздер аныктайсыздар, урматтуу көрөрмандар. Ал үчүн төмөнкү шилтеме аркылуу Club KG сайтына кирип, дебат бөлүгүндө өзүңүздөргө жаккан саясий партияга добуш берсеңиздер болот. Таза шайлоо өткөрүү өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү. Демократиялык өлкөлөрдө ар бир жарандын добушу маанилүү болуп эсептелет. Бүгүн биздин командалар кантип таза жана акыйкат шайлоо өткөрөбүз деген теманы талкуулашат. Дебатчылардын сөзү куру болбош үчүн жана кеп кеңештерин айтуу үчүн студияга атайын эксперттер чакырылган. Алар менен тааныштырып өтсөм. Таза шайлоо ассоциациясынын аткаруучу директору Осмоналиев Тагир. Жарандык агартуу академиясынын жетекчиси Ногойбаева Эльмира. Анда эмесе бүгүнкү дебаттык бөлүктүн катышуучулары менен тааныштырсам. Менин оң тарабымда Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын жаштар канатынын өкүлдөрү отурат. Ал эми менин сол тарабымда болсо Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын жаштар канаты отурат. Анда эмесе платформаларын презентация кылуу үчүн партиялардын биринчи спикерлери чакырылат. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу эксперттер, урматтуу атаандаштар. Өнүгүү Прогресс Эрмырза Давыдов. Партия жөнүндө ата кетсек, жаш партия карабастан бардык шаарларда өзүнүн фракциясын түзүлгөн партия, убадаларды берип, иш жүзүн аткарган жеке жалгыз партия. Темага кайрылсак, бардыгыбызга белгилүү болгондой эле шайлоо системасында бардыгыбызда чоң көйгөйлөр бар. Алардын бир тобу биометрик аркылуу чечилсе, бир тобу ушул күнгө чейин чечилбей келет. Бул ошол эле административдик ресурс, ошол эле добушту сатуу болот. Бирок дагы бир көйгөйгө көңүл буркурсак, бул БШК тарабынан акыркы маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда 2.851.000 шайлоочу болсо, акыркы шайлоонун жыйынтыгын көрсөк, болгону 42% гана келип өз добуштарын берип шайлоого катышып кеткен. Бул эмнени билдирет? Көпчүлүктү түзгөн 58% биздин жарандар конституциялык укугун пайдаланбай, добушка шайлоого келип добушун берген эмес. Бул чоң көйгөй. Себептерине токтоло кетсек, шайлоочу бир гана ID карт паспорту менен шайлоого катышуу укугу. Шайлоочу бир гана шайлоо участкасына байлангандыгы, шайлоочу өз фамилиясын шайлоо участкасынан таппай калгандыгы, же шайлоочу фамилиясы, тизмеси башка участкадан чыгып калгандыгы, бул биз үчүн себептердин бири. Ошол эле ички миграция, сырткы миграция. Ички миграция токтоло кетсек, бардыгыбызга белгилүү болгондой, Бишкек шаарында 1 миллиондон ашык биздин жарандарыбыз жашайт. Бирок анын 350 миңи бул биздин Бишкек шаарынын шайлоочулары. Калган 650 миңден ашыкчасы бул биздин райондордон, айылдардан келип Бишкек шаарына отуруп ташып калган биздин ички миграциябыз. Ички миграцияга БШК тарабынан эртеңки президенттик шайлоого 27 кошумча шайлоо участкасы ачылууда. Бирок бир шайлоо участкасына болгону 2,5 миң шайлоочу келип ката алса болот экен. Бул деген калган 27 шайлоо участка болгону 67 миң шайлоочуга эле мындай мүмкүнчүлүк түзүп берет экен да. Калган биздин 500 миңден ашык биздин ички миграциябыз кайра эле ошол добушка келип добушун бере албай калат экен да. Бул да биздин себептердин бири. Тышкы миграция жөнүндө айта турган болсок, бардыгыбызга белгилүү болгондой эле сыртта биздин 1 миллион 2 миллион биздин сыртта жүргөн мигранттарыбыз бар. Алар бардыгы ошол жакта иштеп жүрөт, бирок шайлоого келип каталган саны болгону 14 миң. Акыркы шайлоону карасак, келип добушун берген болгону 891 болуптур. Бул да биз үчүн чоң көйгөйдүн бирин жаратат да. Ошол эле БШК тарабынан даярдалган форма 1, 2, 3 ар кандай мөөнөттүк убакыттар 15 күнгө чейин, 30 күнгө чейин деген убакыттар бардыгы бул татаалаштырылган да. Жөнөкөй жаран эч качан бирөөнүн кызыкчылыгы болбосо келип ошол БШК
участковый избирательный комиссияга барып өзүн катты алып отурбайт го, ал жөн эле бунун убактысын кетиргөндөн көрө шайлоого келбей коет. Чечүүчү жолуна өтсөк, бирдиктүү биометрикалык тизме колдонуу менен ар бир жаран өзүнө ыңгайлуу болгон каалаган шайлоо участкасынан шайлаганга биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Шайлоочу келип биометрикалык маалыматтар аркылуу аныкталып, ага ошол эле жерден персоналдык корголгон бюллетень басылып, сразу чыгарылат. Ишке ашыруу үчүн азыркы программалык камсыздоону өзгөртүү зарыл. Бардык шайлоо участкаларына бир түйүндө туташтыруу менен бул механизм сыноодон өткөндөн соң тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү толуктарды киргизип, биз буну колдонууга берилебиз. Натыйжада эмнени көрөбүз? Ушул мыйзамдар ишке ашырылса, урматтуу мекендештер, татаалдаштырылган шайлоо системасын жеңилдетебиз. Форма 1-2-3 деген нерселер, убакыттар багындай 30 күнгө чейин 20 күнгө деген убакыттар жокко чыгарылат. Жөнөкөй жарандар шайлоого активдүү катышуусун камсыздайбыз. Бюллетендер шайлоочунун санына жараша чыгарылат. Шайлоого кеткен чыгымдардын санын азайтып, биометрикалык каттоонун экинчи заманбап тепкичине өтөбүз. Эң негизгиси административдик ресурс менен добуш сатуу алууну биз азайтабыз. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу спикер. Анда эмесе кийинки сөз платформасын презентация кылуу үчүн Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлүнө берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, эксперттер жана оппоненттер. Мен атым Куржубек Аскарбек, Мекеним Кыргызстан саясий партиясы. Биздин партиянын максаты ачык, айкын бийлик түзүү, билим берүү системасын заманбап модернизациялоо, жеткиликтүү медициналык шарттарды түзүү. Бүгүнкү дебаттын темасы шайлоону таза жана эркин өткөзүү. Ошонун ичинен бирден бир маанилүү көйгөйлөрү жарандардын шайлоого аз катышуусу. Азыркы учурда жарандардын шайлоого аз катышканына байланыштуу мамлекетибизде коррупцияга жол ачылып жатат. Трайбалисттик көрүнүштөрдүн терс таасирин күчөшүнө алып барат. Баарыбыз билгендей, бүгүнкү күнү ар бир добуш чоң мааниге ээ. Тактап айтканда, 2016 жылы 11 декабрда болгон референдумда БШКнын берген маалыматы боюнча Кыргызстанда 2.851.000 адам шайлоо укугун алган. Анын ичинен 1.200.438 киши катышкан. Башкача айтканда 1.650.562 шайлоочу шайлоого катышкан эмес. Демек, жарандар өзүнүн добушун бактабайт. Эмне себептен жарандар шайлоого катышуусу төмөн болуп жатат? Биринчи, элдин пассивдүүлүгү, бейкапарлык. Шайлоо системасына жана анын субъектисине толук кандуу ишеничтин жоктугу. Шайлоо субъекттеринин шайлоо эрежелерин так аткарбай, көбүскө жана ыплас ыкмалардын колдонуусу. Ички миграциянын таасири. Эгерде төмөндөгү көйгөйлүү маселе бүгүнкү күнү чечилбесе, Кыргыз Республикасынын экономикалык, социалдык туруктуу өнүгүшүнө жана саясий көз карандысына терс таасир тийгизет. Бунун чечүү жолдору: шайлоого катышкан жарандардын пайыздык көрсөткүчүн жогорулатуу, ал үчүн конкреттүү жолдорун сунуштайбыз. Биринчиси, ички миграция курч абалда болгондуктан форма 2 же башкача айтканда шайлоо дарегин тандоо механизмдерин электрондук нукка түшүрүү. Экинчиси, шайлоочулардын толкун сымал добуш бергенине байланыштуу алдын ала электрондук кезек түзүү. Үчүнчүсү, шайлоого биринчи ирет жана дайым катышкан жарандарга белек берүү. Төртүнчүсү, себепсиз шайлоого келбеген жарандарга 1000 сом айып пул салуу. Экинчи жолу келбесе, айып пулду 2 эсеге жогорулатуу. Үчүнчү ирет келбесе, административдик жоопкерчиликтүү тартуу. Биринчи жана экинчи кадамдарды чечүү боюнча Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизиш керек. Жана БШКнын инструкциясына өзгөртүү киргизиш керек. Бул нерселер мамлекеттик кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Үчүнчү жана төртүнчү кадамды ишке ашыруу үчүн
үчүн Жогорку Кеңеш шайлоо мыйзамдарына жана административдик жоопкерчиликтер жөнүндө кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү шарт. Жыйынтыгы, ушул биздин платформа жана сунуштарыбыз ишке ашса, ар бир жарандын активдүү шайлоо укугун толук кандуу ашырганга негиз болот. Шайлоого катышкан жарандардын пайыздык көрсөткүсү көбөйөт. Адилеттүү жана калыс шайлоо өткөрүүгө реалдуу негиздер пайда болот. Татыктуу иштерман талапкерлердин партиялардын тандалуусуна конкреттүү шарттар түзүлүп, жолдор ыраазычылык ачылат. билдиребиз, урматтуу спикер. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү бекемделип, социалдык экономикалык туруктуу өнүгүшүнө жана таза ком 20-40 долбоорлоруна толук кандуу ишке ашырылып, алдыга кадам таштоого негиз түзүлөт. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу спикер. Анда эмесе өзүңүздүн орундарыңызды алсаңыздар. Анда эмесе кайчылаштыруунун кезеги келип жетти. Суроолорду берүү жана жооп берүү үчүн командаларды чакырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер, урматтуу көрөрмандар жана биздин атаандаштар жана менин партиялаштарым, Калысбеков Шерик, Мекенин Кыргызстан партиясы. Булардын темасы бүгүнкү күнү чын эле актуалдуу теманы алышкан. Бирок ошондо менде конкреттүү түрдө эки суроо пайда болду да. Булар айтып атат, биометрикалык бирдиктүү системаны түзүү менен каалаган участокко шайлай алат деп атат. А эгер каалаган участокко шайлай алса, анда биз бюллетень саналуу чыгат. Биз ошону кантип жеткизебиз ошол участокко? Суроо. Биз шайлоочу келип биометрикалык маалыматы аркылуу аныкталгандан кийин ага ошол эле жерден персоналдык түрдө корголгон бюллетень басылып чыгарылат деп атабыз. Ошол жерден сразу басылып чыгарылат. Бир суроо. Эгер басырылып чыгарылса, ошол коррупциялык жанакы добуш сатып алууга эч кандай эме түзбөйбү, шарт түзбөйбү? Биз баягы шайлоого барганда бардыгыбыз билебиз да, банжабызды баскандан кийин бизге чек чыгарып берет биринчи. Андан кийин чекти чыгаргандан кийин чекти алып барып туруп биз бюллетень алып туруп анан шайлайбыз. Биз буну мындай кылып атабыз. Бюллетень сразу чекке окшоп бюллетень чыгарылат деп атабыз. Бюллетень чыгарылат, ар бир жарандын өзүнүн рахмат. Эми бир суроо, ошого бир суроо. А негизи мисалы айттык жана 2 миллион 800 миң адам шайлоого укуктуу болду. А негизи БШК тарабынан ошончо гана бюллетень чыгарылыш керек да. А силер ошол моментте чыгып берсек, чыгарсаңар чек катары, анда бул коррупцияга чыныгы жол ачып берет деген. Коррупцияга чыныгы жол ачылбайт бул жакта. Биз төмөндөгүндө айтып кеткендей эле, чек сразу чекке окшоп эле бюллетень чыгарылат. Ал ар бир жарандын өзүнүн штрих кодуна окшогон бир корголуучу штрих код менен эме болот. Ошо менен ал барып туруп бюллетеньге салат. Ал штрих код менен эч качан башка жакка барып сала албайт. И ал ошондой штрих код чыккандан кийин багындай башка жакка барса дагы бул добуш бериле албайт да. Уже добуш берилди деп единый база менен центр БШКга барып түшүрүлөт. МЗДагы добуш берди, болду, кызыл менен жанды. Урматтуу спикерлер, суроо жооптор үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кайчылаштырууда улантабыз. Өзүнүн суроосун берүү үчүн Өнүгүү Прогресс партиясынын спикери чакырылат, жана жооптор үчүн Мекенин Кыргызстан партиясын чакырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, эксперттер, атаандаштар. Аскаров Байалы, Өнүгүү Прогресстен. Мен атаандаштарыма төмөндөгүчө суроолорум бар эле. Электрондук нукка бурабыз дедиңер. Жана электрондук кезек дедиңер. Муну кандай, электрондук нук дегенди кандай түшүнсө болот? Мындай айтканда, баягы форма 2-ни жоюу ыкмасы менен мындай айтканда шайлоого катышам деген жаран Рахмат. компьютер Кийинки суроого өтөрсөм убакыттар кечиресиз. ошо электрондук ыкмасынын Рахмат. мүмкүнчүлүгү. Эми эгер көп келгендерге белек беребиз дедиңер, бир жолу келбей калса 1000 сом дедиңер, 3 жолу келбей калса административдик айып дедиңер. Силердин механизмдер бул 100% катышууну камсыз кылуу да максаты. Анан элдердин 90% келсе кимисине белек бересиңер? Чоң белек берсеңер жетпей калат, аз белек берсеңер бул мотивация кылбайт. Биз ал долбоорду ойлонуп чыкканбыз. Белек катары бир калемсап берсек дагы ал мындай чоң чыгаша болуп эсептелбейт. Рахмат. Дагы бир суроо. Сиздер татыктуу талапкерди шайлоо үчүн ушул сунуштап жаткан механизмдер камсыз кылып берет деп атасыңар. Элдердин бардыгы ошол 90% катышуу менен келсе эле татыктуу кандидаттарга шайлап калат дегенди түшүндүрөбү? Ооба. Күчтүү мындай айтканда күчтүү таймашуу болот. Эл толугу менен катышып, толугу менен шайлоого катышып берсе, баягы мындай айтканда татыктуу талапкерлердин баарына добуш жетип, баягы адилеттүү бөлүнөт деп.
Рахмат. Азыр форма 2 негизи өзү эле оор татаал процедурада биз айтып атабыз. Аны электрондук кылсак биздин көп жарандар электрондук сайттарга кирип, убактын коротуп, загрузка кылып интернет салабы биздечи. Ошондой коротуу бул жалкоолуктун айынан тоскоолдук болбойбу сиздер? Болбойт. Ooрлотуу болбойбу? Болбойт. Рахмат. ыраазычылык билдиребиз суроо жооптор үчүн. Анда эмесе орундарыңызды алсаңыздар болот. Платформаларды баалоо жана төгүндөөнүн кезеги келип жетти. Анда эмесе төгүндөө сөздөр үчүн спикерлерди чакырсак. Дайыр жолу саламатсыздарбы? Биздин атаандаштар бүгүнкү күндө жакшы теманы алып чыккан. Негизи 4 критерий менен биз жыйынтык алып чыкканда, ооба бүгүнкү тема, бүгүн тандап алган тема бүгүнкү күндө чын эле актуалдуу, чын эле чечүү жолдору бар. Бирок мен толук кандуу түрдө бул чечүү жолдору анык деп айта албайм. Бир кандайдыр процентте туура айтылды көп жери, бирок толук кандуу деп айта албайм да. Себеби булар эң биринчи эле айтканда биометрикалык бирдиктүү система түзүү менен биз шайлоого каалаган участоктан шайлоо берүүгө мүмкүнчүлүк бар деди да. Эгер биздин түшүнгөн боюнча биз эки жак менен карап алып карадык. Биринчисинде мисалы 2.800.000 адам шайлоо укуктуу болсо, БШК тарабынан 2.800.000 бюллетень чыкты дейли. Анын өзүнүн расходу бар. Адам каалаган участокко барганда кайра ошол жерден чек катары чыгарылат деди. Анын өзүнчө расходу бар. Мындай эсептеп көргөндөчү. Эгер булар биз экинчи жагынан алып карадык, булар мындай деди. Биз бюллетенди ар бир адам ошол жерге барганда электрондук сразу чек чыгарып беребиз деди. Демек, эгер 2.800.000 адамга бюллетень БШК тарабынан чыгарылбай, ошол жерден чек катары берилсе, макул берилсин. Бирок ушул жерден электрондук жана катачылыктар келип чыгышы, техникалык катачылыктар келип чыгышын булар эске такыр алышкан эмес да. Анткени биз бүгүн билип жүрөбүз, кээ бир адамдар өзүнүн участоктон фамилиясын таап, эртеси күнү шайлоого барган күнү башка участоктон чыгып калган күндөр бар. Бул техникалык ката. Ошол техникалык катанын аркасынан бюллетендер толук саналбай, толук чыкпай, чек катары чыкпай калышы бул толук ойлонулбай калган проект катары кабыл алдык да. Ошондо булар жана биздин проектинде жана форма 2 электрондук вариант өткөрүүнү булар такыры жокко чыгарабыз деди да. Бул жокко чыгаруу бул такыр мүмкүн эмес нерсе катары кабыл алабыз да. Анткени адамдар каалаган участоктон электрондук вариант менен бул шайлоого кирүүгө мүмкүнчүлүк жагын караса, бул абдан жакшы болмок да. Ошол жагын көп маани бердик. Анда эмесе өзүнүн төгүндө сөзүн Өнүгүү Прогресс саясий партиясына берсек. Ыраазычылык билдирем. Биздин атаандаштар көйгөйдү аныктап, аны чечүүгө аракеттенгени бизди кубандырат. Бирок айта кетиш керек, бүгүнкү сунуштап жаткан чечүү жолдору бир аз күмөн саноолорду жаратат. Эмнеге дегенде, биринчи баштаганда эле биз бул шайлоого барып, добуш берүү бул укукпу же атуулук милдетпи? Ошону аныкталышыбыз керек да. Эгер биз укук катары гана карай турган болсок, бул жерде менин шайлоочу катары шайлоого эмнеге барам? Шайлоого мен барып, мен мамлекетти башкарганга укугум бар, жаран катары. Бирок биз баарыбыз өзүбүздүн укугубузду талапкерлерге берип, өкүлдөрүбүзгө берип, бизди башкаргыла деп укуктарыбызды өткөрүп берген жер ошол жер болот да. Эгер мен барып туруп өзүмдүн укуктарымды өткөрүп бергим келбесе, мен ишенбесем, система мени талаптарыма канааттандырбаса, анда мен барбай коюу укугум бар болуш керек демократиялык мамлекетте. Эгер силер милдеттендирип кое турган болсоңор, ал киши барат дагы эмне кылат? Баарына каршы шайлап коебу? Бул баарына каршы деген ал жеке жарандык позициясына туура келбейт да. Демек бул башка нерселерге биз укуктарын тебелеп мажбурлап атканыбыз болуп калат да. Эмне үчүн дагы бул нерсе ишке ашкыс нерсе? Анткени сиздер айтып атасыздар, татыктуу талапкерди шайлоо үчүн шарт түзүп берип атабыз деп. Түзүш керек, бирок татыктуу талапкерди шайлоо эмнеден башталат? Бул адамдардын атуулук аң сезиминин жогорулаган учурда гана жете алабыз. Жана ошол нерсеге шарт түзүлгөн учурда жетип бере алабыз. Биздин механизм ошого шарт түзгөнгө жакыныраак болуп атат. Бирок сиздердин механизмиңиздер ошол нерсеге эмне үчүн шарт түзбөй атат? Анткени түзбөй аткандыгын айтып кетейин. Эгер милдеттүү түрдө барып шайлайсыңар десек, алар барат дагы кандидаттар агитация деле кылбай калышат да. Анткени элдер баары бир келет да, мага шайлап коюшу мүмкүн деген сыяктуу агитация бир аз жоопкерчилик азаят дагы. Алар барганда
аялдарга добуш берип койсо кандай болот деген сыяктуу жынысына, келбетине, жашына жана башка факторлор менен добуш берип, трайбализм ошондо күчөп башташы мүмкүн. Бул менин жердешим Турбаева депчи. Анан ошол себептен сапаттуу тандоо болбой калат. Бул дагы бир кемчилигиңиздерди айта кетейин. Бул жерде белек аркылуу мотивацияңарды мен суроомду эле жокко чыгара алдым да. Анан электрондук деген нерсе бул Кыргызстанда азыр электрондук колдонуу жайылган эмес да. Бул мамлекеттик органдар интернет менен өздөрү милдеттерин аткарышы мүмкүн, бирок элдер интернет аркылуу баардыгы колдонуп, базарда жүргөн жөнөкөй жараныбыз ал менен каттоого турбайт. Форма 2-ни жоюш керек. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу эксперттер, ошондой эле биздин оппоненттер. Бүгүнкү айтылып өткөн биздин негизги көйгөйлөрүбүз бир тармакта болгондуктан аябай маанилүү нерселер айтылды. Ошондой эле биздин оппоненттер берген сунуштан жана өздөрү айтып кеткендей атуулук аң сезими дейт. Атуулук аң сезими ошол бюллетенди ордунан чыгарып бериш менен кантип жогорулат деген бир ой пикир келди да. Ошондой өздөрү бул кандай эмненин көрсөткүчү дегенде бул ичара өзлөрүнүн баягы карама каршы ойлонуштурбагандын үстүртөн баягы сөз болуп айтылып кеттиби деп ой пикирлер жаралып атат. Өзүңүз көргөндөй биздин спикер маанилүү көйгөйлөрдү белгилеп кетти жана ага берилген конструктивдүү чечим дагы сунушталды. Эми сиздин көңүлүңүздү бул көйгөйдүн маанилүүлүгүнө бургум келет. Өзүңүз ой жүгүртүп көрсөңүз, бизде 2.851.000 шайлоочу адамдар шайлоого укугу бар. Ошондон 1.650.000 адам шайлоо өз добуштарын берген эмес, шайлоого катышкан эмес. Бул эмненин көрсөткүчү? Бул адамдын бейкапарлыгы, мамлекетине болгон бейкапарлыгы, мамлекеттин келечегине болгон бейкапарлыгы деп эсептесек болот. Ар бир добуш өлкөнүн келечегин чечет жана аябагандай маанилүү ролун ойнойт. Добуштун толук берилбешинин натыйжасында өлкөнүн башына татыктуу партиялардын жана саясатчылардын келишине мүмкүнчүлүк чектелип жаткандыгына шек күмөнсүз. Ошондуктан шайлоого себепсиз келбеген жарандарга айып пулун салуу механизм сунушталып жатабы. Бул механизм иштелип чыккан негизи. Бул баягы кайрадан баягы ойлоп чыккан эмес, бул иштелип чыккан уже даяр механизм. Бул модель. Бул тажрыйба катары өз мамлекеттерди айта кетсек, бул механизм эл аралык тажрыйбага ээ. Мисалга айтсак, бул Австралия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Греция, Египет деген ошол жана башка мамлекеттерде сунушталып, ишке ашырылып, жана ийгиликтүү, туура, адилеттүү натыйжаларын көрсөткөн да. Тактап айтып кетсек, Аргентина мамлекетин алып көрөлү. Бул мамлекетте шайлоого катышпаган адамга $20 $200 чейин айып пулу менен айыпталат. Андан сырткары шайлоого катышпаган жаран мамлекетине 3 жыл бою мамлекеттик жумушка иштебегенге мүмкүнчүлүгү берилбейт. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу спикер. Анда эмесе аналитикалык сөздүн кезеги Өнүгүү прогресс саясий партиясына берилет. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, урматтуу эксперттер, биздин каршылаш тарап жана коллегалар. Бүгүнкү талкуу эмне жөнүндө болуп жатат? Шайлоодун ачык, айкын жана эркин өтүүсүн камсыз кылуу. Биз шайлоону адамды күч менен басындыруу менен эркин, ачык, айкын шайлоону камсыздап бере албайбыз. Биз ушуну оюн үстүндө толук түрдө көрсөтүп бере алдык. Бүгүнкү күндө биздин каршылаштарга караганда ойлорубуз үстөмдүүлүк кылды. Эмне себептен? Каршылаш тараптардын
негизги көрсөтүп жаткан механизми бул адамдарды зордоп шайлоого алып баруу. Шарт жок болсо, баруу жол татаал болсо, аны басмырлоонун эмне кереги бар? Андан көрө биринчи шартты оңдоп берели деп биз бүгүн айтып жатабыз. Ошол себептен жөнөкөйлөштүрөлү деп атабыз. Татаалдашкан системаны жөнөкөйлөтөлү деп атабыз. Кайра эле аңгектен качып дөңгөккө баруунун кереги жок деп жатабыз. Ошол себептен биз толук түрдө бүгүнкү күндө механизмдерибиз ишке аша тургандай көз караш менен жана толук түрдө үстөмдүүлүккө ээ болгон механизмди айтып жатабыз. Дагы эмне жөнүндө сөз болуп кетти? Форма 2 жокко чыгарылат деп биз айтып кеткенбиз. Форма 2-ни бул биздин тараптар айтып жатат, электрондук системага өткөрөбүз деп. Кайра татаалдаштыруу жолу деп баалайбыз. Эмне себептен? Бул электрондук толук түрдө биздин Кыргызстанда колдонулбай жатса, форма 2 барак түрүндө толтурулбай жатса, аны электрондук ким толтуруп отурат? Кайрадан татаалдаштырбайлы, оттон качып какырга барбайлы деген сөздү биз бүгүнкү күндө айтат элек. Дагы анализге токтоло кетсек, бул жерде адамдарга айыппул салуу боюнча болду. Эмне себептен адамдар конституциялык укугунан пайдаланып, өзү барып же барбай тандоосун жүргүзүп же жүргүзбөй коюу укугуна ээ болбош керек. Ооба, башка мамлекеттер жөнүндө айтып кетишти. Биз Аргентина боюнча, Бельгия боюнча таанышып алдык. Бирок Кыргызстан бул өзүнчө мамлекет. Казанчынын өз иши кайдан кулак чыгарыш дейт. Биз өзүбүздүн конкреттүү түрдө механизмдер сунуштап, өзүбүз конкреттүү түрдө проблеманы аныктап, аны чечүү жолдорун сунуштап берсек, ошондо эффективдүү жол болот деп биз көрсөтүп бере алдык. Дагы эмне жөнүндө? Мисалы, бул тарап айтып жатат, башка мамлекеттин дагы методдорун ала беребиз деп. Биз айтып жатабыз, биометрика менен кээ бир көйгөйлөр чечилди. Келгиле ушул чечилбей калган көйгөйгө биометриканын экинчи тепкичине чыгып чечели деп атабыз. Заманбап тепкичине көтөрүлөйлү деп атабыз. Башын баштап коюп башка жакка секирип кетүү бул туура эмес жол деп жатабыз. Ошол себептен биз сунуштаган механизм бул толук түрдө ишке аша турган нерсе деп айтсак болот. Элдин пассивдүүлүгү деп көйгөй катары, себептери катары аныктап кетишти. Элди күнөөлөө туура эмес. Татаал нерсе болсо, ал карапайым эл иштеп жүргөн өзүнүн тиричилигин күнүн өткөзүп түтүн булатып атса, татаал жолго аны кайра түртүп, сен пассивдүүсүң деп кайра басмырлаанын не кереги бар? Жөнөкөйлөтүп, жолду түзүп берип, анан ошолорго түшүндүрүү жолун түшүндүрүп койсок, биз ошондо гана эффектив натыйжага жете алабыз деп айтып жатабыз. Урматтуу көрөрмандар, биз ушул механизмди ишке ашыруу менен чоң жетишкендиктерге жетише алабыз. Айта кетсек, татаалдашкан шайлоо системасын жокко чыгарабыз. Жөнөкөй жарандардын шайлоого катышуусун активдештиребиз. Бюллетендерди шайлоочунун санына гана жараша чыгарабыз. Муну менен биз шайлоого кеткен чыгашалардын санын азайтабыз. Биометрикалык каттоонун экинчи заманбап баскычына көтөрүлөбүз деп жатабыз. Эң негизгиси, урматтуу көрөрмандар, эң негизгиси административдик ресурстардын жана шайлоодогу добуш сатып алууларды жоёбуз. Чоң рахмат. Анда эмесе дебаттык бөлүк жыйынтыкталды. Жана дебаттык бөлүктү баалоо үчүн атайын келген эксперттерге сөз берсек, Жарандык агартуу академиясынын жетекчиси Эльмира Ногойбаева. Ну, вообще, для меня большая честь за приглашение и за возможность оценивать две такие сильные команды, потрясающие команды. Мне кажется, они во многом дают фору даже своим лидерам. Я хочу дать некоторые критерии и рекомендации ребятам. Безусловно, чувствуется подготовка и такое углубленное знание избирательного права. Мне хотелось бы оценить, показать, что для некоторых участников этих двух команд как важно не просто понимание права как нормы, как закона, но и понимание своего места как гражданина. И понимание разницы между тем, что ты должен сделать, и тем, какова твоя миссия. Очень важно, ребята говорили по поводу гражданственности. Укук джана атулук. И это очень важная, это отдельная тема, мне кажется, которая усиливает вообще нашу гражданскую дискуссию. Интересные находки были по поводу белек, по поводу призов и по поводу денег за тем, кто будет приходить на выборы.
И тогда встает вопрос вообще, а может быть это такое официальное тогда возможность оплачивать те услуги, которые у нас делаются неофициально? Ну, как бы это очень интересно. Мне кажется, очень важно ребятам подумать о своей риторике, вот, о том, как они говорят об этом. И очень важно, в Кыргызстане очень много различных ролевых моделей, но мне кажется, нужно отходить от тех, которые есть в парламенте. Говорить нужно искренне, говорить нужно естественно, говорить нужно вот с какой-то с энергией. И по поводу миграции, мне кажется, когда здесь был раздел по аналитике, очень важно все-таки говорить про анализ нашей страны, а не делать как бы такой исторический обзор. Ну а в целом я бы хотела ребят похвалить, потому что глубокое понимание дела, хорошая подготовка, и у некоторых ребят очень четкое понимание своей миссии вообще вот в политике. Ыраазычылык билдиребиз, анда биз кийинки сөздү Таза шайлоо ассоциациясынын аткаруучу директору Тагир Осмоналиевке берсек. Саламатсыздарбы урматтуу катышуучулар, саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар. Бүгүнкү эки команда абдан жакшы дебат өткөрдү. Кандайдыр бир түрдө толкундануу атмосферасы болуп жатты. Ошол сунуш катары ошо толкунданууну биринчи ошол эң биринчи кезекте ошол толкундануу маселесин мындай кандайдыр бир түрдө колго алып, ошол именно сөзүңүздөрдү коомчулукка жеткирип жатканда эң маанилүүсү ошол болот да. Анан жана ошол теманы ачып жатканда коомчулукка ошол темаңарды, платформаңарды, идеяңарды сунуштап жатканда кандайдыр бир түрдө ошол заблуждение келтирүү жолдору бар да, сиздердин айткан эки команданын эмелериндечи. Мисалы айта кетсем, эме боюнча, бюллетень боюнча деген суроолор маселе көтөрүлдү. Эгерде бюллетень боюнча идентификация менен ошол жерден ошол бюллетенди, мисалы кайсыл жаранга берилген бюллетень, ал уже регистрация болуп кетти да. Анын артынан кайсыл жаранга кайсыл бюллетень берилгени ошону аныктоого болот да. Мисалы мен келтирип бюллетенди алган болсом, ал бюллетень уже менин артында болуп турганы, ошондой аныкталып калганы бар да, потому что базага кирди да. Тагир Осмоналиевке мончанчы бюллетень, идентификация бюллетень берилет дедиңиздер да. Бул деген негизи кандайдыр бир түрдө ошо шайлоочунун шайлоого болгон укугун, кимге шайлаганын кийин аныктоого жол кандайдыр бир түзүлүп калат да. Анан экинчи команда мисалы жанакы эме боюнча дедиңиз, укук боюнча шайлоо деген бул укукпу же обязанностьпу? Негизи шайлоо деген бул деген биринчиден укук, конституцияга ылайык бул деген укук. Шайлоочуну мажбурлоого эч кандай жолдор болбош керек да. Шайлоочу деген шайлоону берип атканда бул деген өзүнүн эрки менен, өзүнүн чечими менен келип каласа келет, каласа келбейт. Бул деген жана ошондой эле кандайдыр бир түрдө подарка катары болобу, шайлоочуларды ошо шайлоо участкасына чакырып алуу максаты эле бул деген подкуп катары деле баланса болот да. Негизинен эки команда тең абдан жакшы дебат өткөрдүңүздөр. Сиздерге ошо келечекте саясий иш чараңарга ошо ийгилик каалайт элем да. Ыраазычылык билдиребиз, анда эмесе командалар дебаттын салты боюнча кол алышып койсо. Шайлоону ачык жана таза өткөрүү боюнча жакшы платформалар айтылды деп эсептейбиз жана бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Эскерте кетчү нерсе, бүгүнкү раундда кимдер жеңүүчү болгондугун биздин студияга келген эксперттер жана көрөрмандар сиздер аныктайсыздар. Ошондуктан төмөнкү шилтеме аркылуу дебат бөлүгүнө кирип, өзүңүзгө жаккан саясий партиянын программасына добуш берсеңиздер болот. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта туруңуздар.